Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme erinel haqqa haqqan verzukna ittiba'ah ve erinel batila batilan verzukna ijtinabah. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle feyettebi'una ahsanah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly жамаат, Алла Таала мына ушундай куттуу болгон жума күнүңүздөрдү берекелүү кылсын. Басып келген ар бир кадамыңыздарга Алла Таала күнөөңүздөрдү кечирип, даражаңыздарды бийиктетип, жана кандай максат менен, жакшы ниеттер менен Алла Тааладан сооп үмүт кылып келген болсоңуздар, Алла Таала мына ушул жакшы ниеттерге жеткирсин. Алла Таала кылган иштерибизди кыяматта кайтарып жүзүбүзгө урудан Аллатым өзү сактасын. Бүгүнкү сиздер менен азын оолак сөз кылчу тема Аллиму анфусакум ва ахликумул хайр ва аддибухум. Өзүңөргө жана үй бүлөңөргө жакшылыкты үйрөткүлө, жана аларга адеп ахлак бергиле деген тема. Эркек киши кыямат күнү өзүнүн гана кылган иштеринен жооп бербестен, өзүнүн эле кылган иштерин жооп берип кутулуп кетпестен, кыяматта эркек киши үй бүлөсүнө, аялына жана балдарына дагы кылган амалдары үчүн жооп берет, кек башы менен. Эркек кишинин милдети, эркек кишинин жүгү оор. Мына ошон үчүн ошол нерсеге татыктуу болуш үчүн Алла Таала бизди эркек кылып жараткан. Кыяматта эркек киши кек баш менен өзүнүн эле башыга эмес, балдарынын дагы тарбиясына, алардын дагы кылган амалдарына кошо жооп берет. Шариятыбызда, динибизде парыз деген нерсени баарыңыздар билесиздер. Ачык, айкын далилдер менен намаз оку деп буйрудубу Алла Таала, бул бизге парыз. Ачык, айкын, кат'ий аяттар менен келип, зекетиңди бер мүмкүнчүлүгүң жетсе деп айттыбы, демек бул бизге парыз. Ажыга бар мүмкүнчүлүгүң жетсе деп айттыбы, бул демек бизге парыз. Мына ушундай парыздардын дагы бирөөсү бар. Бул перзент тарбиясы. Бул парыздардын узак мөөнөттү талап кылган эң машакаттуу парыздардан болуп эсептелет. Перзент тарбиясы, бала тарбиясы бул адамдын мойнундагы эң машакаттуу парыздардын бири. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, парыз экендигине далил. Важип, милдет экендигине далил. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. О, иман келтиргендер дейт. Алла Таалага ишенгендер, Аллахтын буйругун аткаргандар, ку анфусакум, өзүңөрдүн нафсиңерди, өзүңөрдүн жаныңарды тозок отунан куткаргыла. Ва ахликум, үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла. Нара вакудуха ан-насу вал хижара алейха малаикатун гилазун шидад. Ал тозок кандай тозок десе, ал тозоктун оту адамдардан жана таштардан болгон оттон үй бүлөңдү жана өзүңдү сакта деген аят бар. Демек өзүбүздү эле сактап тим болбостон, өзүбүз эле амал кылып тим болбостон, өзүбүз эле жакшы адам болуп тим болбостон, балдарыбыздын дагы жакшы адам болушуна, балдарыбыздын дагы кыяматта тозокто түшүп калбашына биз жооп берет экенбиз кыяматта. Кыяматта өзүбүздүн перзенттерибиз өзүбүздүн жакабызга асылып, сен эмне үчүн мага жакшы тарбия бере албадың? Эмне үчүн сен мага намаз оку деп айтпадың? Эмне үчүн сен мага башыңды жап, авратыңды жап деп айтпадың? Деп баарыбыздын мойнубузга асыла турган күн келет экен. Бул мойнубуздагы милдет, кааласак дагы, каалабасак дагы аткарышыбыз керек. Эгер тоң моюндук кылып, кош көңүлдүк кылып, перзент тарбиясын көңүл сыртынан өткөрө турган болсок,
Кудайдын алдына жооп берет экенбиз. Эми тарбия берүүнү эмнеден баштайбыз? Балдарга жакшы тарбия берүүнү эмнеден баштасак болот? Адам качан өзүнүн үй бүлөсүн ислах кылат? Качан өзүнүн үй бүлөсүн оңдойт? Качан өзүнүн үй бүлөсүн шарият талап кылгандай, Алла Таала талап кылгандай деңгээлде үй бүлө кура алат? Качан десе, эң жакын болгон аялы менен ортодогу мамилени бекемдегенде, аялың менен сенин ортоңдогу түшүнүгүң бир болгондо, экөөңдүн максатың бир, аял менен күйөөсүнүн экөөсүнүн максаты бир, максаты Кудай Тааланын ыраазычылыгы деген бир чоң максаты болсо, мына ушул үй бүлөдө, мына ушул үй бүлө чыныгы бактылуулуктун даамын татат иншалла. Эгерде сен Аллах Таалага жакын болсоң, сен Аллахты сүйсөң, сен абалдарды ордордунда аткарсаң, сен такыба болгонго аракет кылсаң, а бирок аялың ылдый тартып турса, бул үй бүлөдө тарбияланган балдар, Кудай сактасын, анчайын эле тарбиялуу балдар болуп чоңойбойт. Эгерде үй бүлөдө тарбия бир эле тараптан боло турган болсо, жок, анда бул узакка барбайт. Үй бүлөдө качан балдар тарбиялуу болот десе, качан үй бүлөдө балдар Аллахты тааныйт, качан пайгамбарын тааныйт, качан сахабаларды тааныйт десе, эгерде сенин өмүрлүк түгөйүң, аялың максатың менен максатташ болсо, анын дагы максаты сиз сыяктуу Кудай Тааланы таануу болсо, Аллахтын ыраазылыгын алуу болсо, анда бул үй бүлөгө балдарды тарбиялоо кыйла эле жеңил болот экен. Себеби балдарды кааласаңыз, каалабасаңыз, балдар менен күнү бою кечке чогуу болгон кимдер? Энелер болуп эсептелинет. Эгерде эненин тарбиясы жакшы болсо, эненин тарбиясы, эненин жүрөгүндөгү нерсе дин болсо, Аллах Таала болсо, анда ошол үй бүлөдөн тарбияланган балдар дагы Кудай деген балдар болот. Эл жерин сатпай турган, эл жерин жебей турган, бала эмес бале болбой турган, Аллахты дагы, коомчулукту дагы, элдин дагы ыраазычылыгын алып бере турган, элдин дагы алкышын алып бере турган тарбиялуу балдар болуп чоңойот. Качан? Эгерде сизди колтуктап жүргөн аялыңыз дин менен сугарылган болсо, Кудайды тааныса. Бизде билесиздерби, үй бүлөлүк тарбияны башынан эле ээрге кыйшык олтурабыз. Үйлөнгөндөн баштап эле эмне үчүн үйлөнөбүз, эмне максатта үй бүлө курабыз деген суроолорго туура эмес жооп табабыз. Байлыгына, бийлигине, мансабына, же болбосо башка бир аброюна карап кызыбызды турмушка беребиз, же болбосо балабызды үйлөйбүз. Абройлуу куда күтүш үчүн. Жок, бул туура эмес тандоо. Эгерде адамдын үй бүлөсү дүниөлүк нерселердин үстүнө куралган болсо, башында эле курулганда, үй бүлө курганда дүниөлүк кызыкчылыктардын үстүнө курулган болсо, бул убактылуу нерсе туугандар. Бул баары бир күн бар болсо, бир күн жок. Эгерде сиз бир бийликке, мансапка кызыгып турмуш кура турган болсоңуз, же башка бир нерсенин кызыкчылыгын көздөй турган болсоңуз, анда бул үй бүлө узакка барбай турган үй бүлө. Дүйнөдө бактылуу жашасаңыз, жыргасаңыз деле, акыретте кыйратпайсыз баары бир. Же болбосо дүнүйө акыретиңиз кыйрабайт. Дүнүйө акыретте кор болуп жүрүп кетесиз. Эгерде үйлөнүүдөн максат Аллахтын, Кудайдын ыраазычылыгы болбосо, мусулман адамдын үй бүлөсү кандай куралат? Мусулман адамдын үй бүлөсү Аллахтан коркуунун үстүнө куралат. Мусулман адамдын үй бүлөсү такыбачылыктын үстүнө куралат. Билесизби, эгерде сиздин үй бүлөңүз такыбачылыктын үстүнө, Кудай Тааланы таануудун үстүнө курула турган болсо, бул үй бүлөдөн кандай балдар тарбияланат? Жана бул үй бүлөнүн келечеги кандай болот? Билесизби, эгерде үй бүлөдө аял эркек бири-бирин жакшы көрсө, сыйлайт, урматтайт, сүйөт, эгер дин үстүнө курулган болсо, эгерде жакшы көрбөй калса дагы, жок дегенде зулумдук кылбайт бири-бирине. Жок дегенде зулумдук кылбайт. Эмне үчүн? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйлөнгөн алар. Бизде бардык адамдар, дээрлик 90% адамдардын бардыгы
өзүнө жакшы мамиле кылынуусун каалайт. Бирөөлөр сага жакшы мамиле кылышын каалайт, бирок өзү башка бирөөгө жакшы мамиле кылгысы келбейт. Динибизде бир эреже бар. Эгерде сен элдерден кандай мамилени күтүп аткан болсоң, аялың болсун, досторуң болсун, ата-энең болсун, туугандарың болсун, айырмасы жок. Ким болсо болсун, сен алардан кандай мамиле күтүп атасың? Алар сени сыйлап урматташын каалайсыңбы? Алар сени жакшы көрүшүн каалайсыңбы? Алар сени сөзүңдү угушун каалайсыңбы? Алар сага мээрим төгүшүн каалайсыңбы? Анда биринчилерден болуп, ошол мамилени биз биринчи өзүбүз башташыбыз керек ошону. Туугандарыбызга мына ушундай өзүбүз каалаган мамилени биринчи кылсак, анан алар бизге ушундай мамиле кылышат. Өздөрү эле. Сен мага жакшы мамиле кыл, айтканымды кыл деп айтпасаңыз эле, сиз аларга жакшы мамиле кылсаңыз, Аллах Таала өзү алардын сизге ийдирип коет. Мусулман коомчулуктарынын үй бүлөсү, мусулмандардын үй бүлөсү, чыныгы өзүң мусулманмын деген адамдын үй бүлөсү Аллахтан коркуу деген сезимин үстүнө куралат. Аллахтан корккон адам аялына зулумдук кылбайт. Аллахтан корккон аял күйөөсүнө зулумдук кылбайт. Аллахтан корккондугу үчүн күйөөсүнүн кызматын кылат. Аллахтан корккондугу үчүн күйөөсүнө итаат кылат. Жакшы көрбөсө дагы, сүйбөсө дагы Аллахтан корккондугу үчүн мамилелердин эң жакшысын кылат. Эмне үчүн? Алла Таала күйөөңөргө жакшы мамиле кылгыла деген. Мына ошон үчүн. Аллиму анфусакум ва ахликумул хайр ва аддибухум. Өзүңөргө жакшылыкты үйрөткүлө. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөргө жакшылык менен үйрөнгүлө жакшылыкты. Жана аларга адеп бергиле dedi. İmam Tabarani rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Addibu avladakum ala thalati khisalin. Baldarыңарды 3 нерсеге үйрөткүлө. 3 нерсени балдарыңарга сиңиргиле dedi. Алар кайсылар десе? Hubbu nabiyyikum. Пайгамбарыңарды сүйгөндү сиңиргиле, пайгамбарды сүйсүн алар. Пайгамбарга болгон сүйүүнү балдарыңарга сиңиргиле. Wa hubbu ahli baytihi. Жана ошол пайгамбардын үй бүлөсүн, анын сахабаларын, жора жолдошторун сүйгөндү үйрөткүлө. Пайгамбардын үй бүлөсүн сүйсүн балдарыңар dedi. Wa qira'atul Qur'an. Жана Кур'ан тилават кылганды, Кур'ан окуганды, жана Кур'анды үйрөткүлө dedi. Мына ушул 3 нерсени үйрөткүлө dedi. Эми элестетип көрүңүз. Сиз бүгүн бардыңыздагы балам сен пайгамбарды сүйүшүң керек экен. Сүй. Сүйбөсөң болбойт экен десеңиз сүйөбү балаңыз? Бул акмакчылыкта турабы? Жок. Кантип сүйдүрө албайбыз? Кантип сүйдүрөбүз? Кантип биз Алланы сүйдүрөбүз? Кантип биз пайгамбарды сүйдүрөбүз? Кантип пайгамбардын үй бүлөсүн сүйдүрөбүз десе, биз аларды тааныштыруу менен сүйдүрөбүз. Пайгамбарларды балдарыбызга тааныштыруу менен сүйдүрөбүз. Куранды тааныштыруу менен, Аллах Тааланы тааныштыруу менен, ey балам, Аллах Таала разик, Аллах Таала ырызкы берүүчү. Ey балам, Аллах Таала халик, Аллах Таала жаратуучу. Ey балам, пайгамбар сага динди алып келди. Ey балам, пайгамбар сен үчүн канча жаш төктү. Ey балам, пайгамбарыңды сүй. Ey балам, пайгамбарыңыз мынау жылда жашаган, моундай кыйынчылыктарды көргөн, моундай жактарга барган, моундай кыйынчылыктар менен бизге динди жеткирген деп, эгерде биз балдарыбызга үйрөтө албасак, анда сүйүшүң керек экен пайгамбарды, сүй. Жакшы көр ошолорду десеңиз, кандай кабыл алат балдар? Жок, ошон үчүн урматтуу туугандар, эң жакшысы келиңиздер, ушуга аракет кылып, жок дегенде дасторкон үстүндө күндө бирден хадис, пайгамбарлар тарыхынан бирден окуя, пайгамбарыбыздын өзүнүн өмүр баянынан, китебинен бир барак, эки барактан окуп, балдарыбызга үйрөтөлү, тааныштыралы. Эмне үчүн? Пайгамбарды тааныган адам, Аллахты тааныган адам, Куранды сүйгөн адам эч качан келечекте эч качан элин жерин сата турган эмес, элин жерин жей турган эмес, эл жерине кыянаттык кыла турган адамдар болбойт алар. Пайгамбарын тааныса, пайгамбарын сүйсө, Аллахты тааныса, Аллахтан корксо, билесиздер балар кандай адамдар болот? Билесиздер балар кандай перзенттер болот? Келечекте элге дагы күйүмдүү, жерге дагы күйүмдүү болгон, бүткүл мамлекетти көтөрүп турган перзенттер мына ушулар болот. Аллахты таанымайынча, пайгамбарды таанымайынча, Кудайды таанымайынча, Кудайдан коркмоюнча убара болбоңуз. Эч качан сиз балаңызды жакшылык менен тарбиялай албайсыз. Ошон үчүн эң биринчи учурда, эң биринчи кезекте Кудайды тааныталы балдарыбызга.
Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Адам өлгөндөн кийин сооптору токтойт кескин түрдө, эчтеке кыла албайсың. Өлгөндөн кийин сооп да кыла албайсың, күнөө да кыла албайсың. Амал дептер токтойт. Бирок 3 нерсенин сообу жетип турат деди. 3 нерсенин сообу же болбосо күнөөсү жетип турат деди. Алар кайсылар? Биринчиси, сиз бай болсоңуз, элге, журтка, коомчулукка пайдасы тие турган бир нерсе калтырып кете турган болсоңуз, көпүрө салдыңыз, мектеп салдыңыз, мечит курдуңуз, айырмасы жок. Элге, коомчулукка пайдасы тие турган нерсе салып кетсеңиз, сиз өлсөңүз да ошол кулап, жок болуп, чирип кеткиче сизге сообу жетип турат экен кыяматка чейин. Экинчиси, сиз илим алдыңыз. Илим алдыңыз, окудуңуз. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл окудуңуз, жана окуган нерсеңизди үйрөтүп, окуучуларды чыгарып, шагирттерди чыгарып, илим таркаттыңыз, илим калтырдыңыз дүйнөдө. Ошол окуучуларыңыздын канча көбөйгөн сайын, канча нерсе үйрөнгөн сайын, канча нерсени башкаларга үйрөткөн сайын, ошончолук сооп кыяматка чейин кабырыңызга жетип турат экен өзүңүзгө. Ал эми үчүнчүсү, салихул аулад, салих перзенттердин сообу. Жакшынакай элге, журтка күйүмдүү болгон перзенттердин сообу. Динге кызмат кылган, элге, жерге кызмат кылган, эл алкышын алган, Аллах Тааланы ыраазы кылган перзенттердин сообу кыяматка чейин артыңыздан жетип турат экен. Бул жакшы нерсе. Эми байлык Аллах Таала каалаган адамдарга гана берет. Байлык бардыгыбыз деле жок болушу мүмкүн. Илим да ошондой. Илим алыш кыйын. 20 жыл, 30 жылдап өмүрүңүздү арнап, илимге арнай албайсыз. Ал да кыйын маселе. А бирок салих перзенттерди, жакшынакай перзенттерди тарбиялап өстүрүш ар бирибиздин колубузда турган амал. Ар бирибиздин колубузда турган мүмкүнчүлүк. Жакшынакай перзенттерди тарбиялап өстүрүп коюу баарыбыздын колубузда турган мүмкүнчүлүк. Урматтуу туугандар, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Биздин бир устазыбыз айтты эле, балдарыңарга Фатиха сүрөсүнү башка бирөө үйрөтүп койбосун. Мына ушундан сактангыла дейт эле. Башка бирөө Фатиха сүрөсүн намаз окуганды үйрөтүп койбосун балдарыңарга. Эмне үчүн десе, өмүр бою намаз окуйт. Өмүр бою намаз окуса, ар бир рекетинде Фатихасын окуйт. Сен үйрөтсөң сага сообу жетип турса жаманбы? Деп айтчу эле. Намазда окулган 10 сүрөнү хотя өзүң үйрөткүдөй болуп, өзүң оку биринчи, анан ошону балаңа үйрөтүп кой. Хотя жок дегенде ошол нерсени үйрөтүп алыңыз. Абайлаңыз, башка бирөө үйрөтүп койбосун Фатиха сүрөсүн деп айтчу эле. Себеби өмүр бою окуган нерседен сооп жетип турат. Билесиздерби, жакшы тарбиялуу перзентке Аллахтан корккон, Кудайдан корккон, жакшы амалдарды кылган жакшы перзенттер сиз менен бизге, мамлекетибизге, коомчулукка аба менен суудан дагы зарыл маселе. Билесизби, биздин кендерибиз, макул кендерибиз болсун, макул сууларыбыз болсун, макул жаратылышыбыз болсун, бирок биздин келечегибизди алып кете турган тарбиялуу коом жок болсо, келечегибизди кура турган биздин келечегибиз болгон тарбиялуу коомубуз жок болсо, биз тарбиялаган тарбиялуу салих перзенттерибиз жок болсо, алардын баардыгы бир тыйынга арзыбаган нерселер. Эгерде ошол элди, жерди, алтынды, күмүштү баарын иштетип кете турган салих перзенттерди тарбиялап койсок, ал нерсе жок болсо дагы Кудай Таала ырыскыны бере берет экен бизге. Ислам үммөтүндө, ислам тарыхында көпчүлүккө үлгү боло турган бир канча ислам жаштары өткөн. Ислам үммөтү балдарыңардын тарбиясына, балдарыбыздын тарбиясына мына ушунчалык деңгээлде катуу көңүл бурган. Билесиздерби, тарыхта жаштайынан эле эрдик көрсөткөн чыгандарыбыз көп болгон. Ошолордун бири Умар радиаллаху анху. Билесиздер, Умар радиаллаху анху тарыхын окусаңыздар керек. Умар радиаллаху анху ушундай каардуу киши болчу. Умар радиаллаху анху бир көчөдө бараткан болсо, анча-мынча кишилер жолунда тура албай сүрүнөн качып кетчү, үйүнө кирип кетчү. Жаш балдар пытырап качып кетчү. Сүрдүү болчу ал киши. Не болду? Умар радиаллаху анху бир күн көчөлөрдүн биринде келатса, жаш балдар 5-6 жаш бала ойноп аткан экен, баары качып кетип, бирөө калып кетиптир. Умар радиаллаху анху келип, "Эй, не качпай атасың сен?" деп тураптыр.
Не сен досторуңа окшош качпай атасың десе, неге качайын дептир. Сиз падышасыз туура, халифасыз. Сизден коркуш үчүн, мен зулумдук кылбасам, бирөөгө жамандык кылбасам, эмне үчүн сизден коркушум керек? Сизден коркушум үчүн бир себеп барбы деп ошентип атат. Эгер жолдон кач дей турган болсоңуз, жол кенен өтө бересиз, сиз дагы мен дагы батам. Жол кенен эле өтө бериңиз. Мен сизден качканга, мен сизден коркконго эч кандай себеп жок. Ошон үчүн мен сизден качпайм деди. Сиз адилеттүүсүз, жөндөн эле эч кимди жазалабайсыз. Мен эмнеге сизден качайын? Деп элдин баары кача турган Умардан ошо кичинекей бала ошентип жооп берет, Умар радиаллаху анху. Умар радиаллаху анху таң калып сурайт: "Эй, сен кимдин баласың?" десе, Абдуллах ибн Зубайр. Зубайр ибн Аввам деген сахабанын баласы экен Абдулла. Халифа Абдулмалик ибн Марван деген халифа өткөн. Ошол халифа алдына бир топ адамдар арызданып келиптир. Ошол 5-6 кишинин арасынан кичинекей жаш бала туруп сүйлөп баштаптыр. Падыша келгенде, жанагы кичинекей жаш бала келсе, Абдулмалик ибн Марван ордунан туруп кароолду чакырып эшиктеги: "Эмне сен туш келген адам киргизе бересиңби? Кичинекей жаш балдар келсе деле киргизе бересиңби? Билбейсиңби бул падышанын кабылдамасы? Билбейсиңби бул халифанын кабылдамасы?" деп урушуп атса, нар жактан жанагы кичинекей бала туруп алып: "Эй, падышам, мени кабыл алыш менен сиздин авторитетиңиз түшпөйт. Мени кабылдамаңызга киргизиш менен сиздин авторитетиңиз, сиздин аброюңуз түшпөйт. Бирок сиздин кабылдамаңызга кириш менен мен сыймыктанам" дейт. Мага сыймык сиздин кабылдамаңызга кириш. Экинчиден, биз кыйналдык, мен жөндөн жөн келген жокмун, элимдин көйгөйүн айтып келдим сизге дейт. 10 жашка жетпеген баланын айтып аткан сөзү. Мен элимдин көйгөйүн айтканы келдим, бизде кыйынчылык болуп атат. Сиздерде азык оокат бар экен. Эгерде ал Аллахтын мүлкү болсо, бизге бериңиздер. Аллахтын мүлкү болсо, биз ага акылуубуз дейт. Эгерде дейт, ал сиздин мүлкүңүз болсо, бизге садака кылыңыз дейт. Аллахтан сообун аласыз дейт. Эгерде мамлекеттин мүлкү, элдин мүлкү болсо, анда бизге беришиңиз керек. Ал биздин акыбыз дейт. Падыша: "Жок, силердин элиңерге жардам бербейм" деп айтканга бир дагы себеп калтырбады. Ошол падыша айтып атат: "Валлахи" дейт, "Мен жок, бербейм, силерге жардам бере албаймын" деп айтканга бир да себеп калтырган жок дейт. Ошол кичинекей бала кирип алып падышанын алдында ушинтип шарактап сүйлөп атат. Эриктүү балдар, баатыр балдар, эр жүрөк балдар, тарбиялуу балдар. Билесиздер, мамлекетке канчалык керек? Алар аба менен суудан дагы кымбат. Алардын баасын эч кандай акча менен, эч кандай алтын менен өлчөй албайсың. Жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү, жүрөгүндө Кудай Таалагадан болгон коркуу жашырынган перзенттерди эч кандай баага баалап мүмкүн эмес аларды. Мына ошон үчүн колдон келишинче мына ушундай перзенттерди тарбиялаганга аракет кылалы. Сиз болбосоңуз, балким балаңыздын кылган кызматы менен дүйнө акыретте бактылуу болуп кетесиз иншалла. Умар ибн Абдул Азиз жаңыдан халифа болуп шайланган кезде халифаны, падышаны куттукташ үчүн, ага жакшы сөздөрүн айтыш үчүн жерлерден элдер келет экен. Ошол өрөөндөрдөн келип падышаны куттуктап белек бекчелеринен берип кетет экен. Мына ушундай кишилердин арасынан Хижаз деген өрөөндөн бир топ кишилер келиптир. Ар кайсы өрөөндөн келип, ошо Хижаз деген өрөөндөн дагы 10-15 киши келиптир. Ошолордун арасында кичинекей жаш бала бар экен. Баары бирден сүйлөп, куттуктап, падышага ак жолун айтып, дуасын берип келатса, ошол хижаздыктардын арасында 14 жашка жетпеген бала, кичинекей бала ордунан туруп сүйлөп баштаптыр. Сүйлөп баштаса: "Эй бала, сен олтур, чоңурактар сүйлөсүн" деп ошентиптир. Ошентсе, Умар ибн Абдул Азиз бизде 5-чи адилеттүү халифа деп таанылган каардуу падышанын алдында сүйлөп аткан баланын сөзүн караңыз. "Эй, Аллах Таала падышаны оңдосун. Аллах Таала сизге хидаят берсин" деп кыйкырып жүрүптүр. Кичинекей бала. Адамдын кадыры жашы менен өлчөнбөйт, падышам дейт. Адамдын кадыры жашы менен өлчөнбөйт. Адамдын кадыры тили менен жана жүрөгү менен өлчөнөт. Жүрөгүндө Кудай Таалага болгон сүйүү болсо, тилинде ошол ичиндеги нерсени айта ала турган күч кудурети болсо, эмне үчүн ал оозундагы нерсени айта албасын? Анын бир нерсе сүйлөгөнгө акысы бар. Эгерде жашы менен, жаш курагы менен адамдын кадыры өлчөнгөндө дейт, сиздин отурган тактыңызга жашы сизден да чоңдур бар болчу дейт.
Эгерде жаш менен өлчөп караганыңызда сизден да улуулар бар болчу, падыша тактыга татыктуу болгон. Сиз эмне үчүн анда ошол жерге отурасыз деп падышага 14 жашка жетпеген кичинекей баланын айтып аткан сөзү. Ислам үммөтүндө мындай жаш балдар аябай көп кездешет. Булар кичинекейинен керек болсо төрөлелегинен, керек болсо үй бүлө кура электен баштап эле Аллахка болгон сүйүү менен тарбияланган балдардын көрсөткөн эрдиги болуп эсептелет. Жөнөкөй перзенттер, жөнөкөй адамдар, жакшы тарбияланбаган, Кудайды тааныбаган адам перзенттер мындай эрдиктерди кыла албайт туугандар. Мына ошон үчүн колдон келишинче аракет кылалы. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө мына ушундай баатыр, элге, жерге, динге, ислам динине кызмат кылган жакшынакай перзенттерди насип кылсын жана мына ушундай перзенттерди тарбиялап өстүрүү ар бирибизге насип кылсын иншалла. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Кыяматта жакабызга асыла турган эмес, кыяматта башыбызга таажы кийгизе турган. Кыяматта перзенттердин себебинен, кыяматта балдардын себебинен башыбызга күндүн да нурунан нурлуу болгон таажыларды кийүүнү Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун иншалла.